9-июнь дүйшөмбү. Кыргызстандык компаниялар эл аралык соода жана туристтик көргөзмөлөргө катышкандан кийин $10 миллион экспорттук келишимдерге кол коюшту. Манас районунда селден коргоо максатында Талас дарыясынын жээги бекемделүүдө. 2025 жылдын 1-кварталында накталай эмес төлөмдөрдүн жалпы көлөмү 14 триллион сомду түздү. Айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору боюнча июнь айынын башына карата 5055 дыйкан фермер 3 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген насыя алды. Быйыл мал чарба продукциясынын экспорту 3600 тоннага көбөйүп, дээрлик 16,5 миң тоннаны түздү. Жергиликтүү бийликтерге жарандардан түндүк системасында бар болгон справкаларды талап кылууга тыюу салынды. Президент Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы мыйзамга ылайык өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3 депутат шайланат. Алардын ичинен 2 мандат эркектерге, 1 мандат аял кишиге берилет. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду Кыргызстандын 6 кичи шаарчасындагы кинотеатрларды калыбына келтирүүгө $1,5 миллион жумшайт. 5 айдын ичинде накталай эмес төлөм системасы аркылуу Сосновка жана Каракөл өткөрүү пункттарында 100 миллион сомдон ашык каражат чогулду. Экономика министрлигине Кыргызстандан чыгарылган кызматтык унаалар тапшырылды. Депо 2-нин аймагын реконструкциялоо иштери аяктады. Бул жер электробустар үчүн атайын жабдылган биринчи комплекстүү инфраструктура. Учурда Борбор калаада 30 электробус бар, калган 90 даана июль айынын башында келет. 10 июнь шейшемби. Кыргыз Куршавел деп таанылган Алато резорт курорттук комплексинин аймагындагы жерди онлайн сатуу июнь айында башталат. Мейманкана, ресторан жана башка туристтик объектилерди куруу үчүн жер тилкелерин сатып алууга кызыктар инвесторлор чакырылды. Апрель айында Кыргызстанга которулган акча каражатынын жалпы көлөмү $300 миллион ашты. Негизги агым КМШ өлкөлөрүнөн келген. Аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары жайкы эс алууга жөнөтүлдү. Беде үрөнүнүн экспорту жанданып, алгачкы 40 тонна Россияга жөнөтүлдү. 24 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын ички электрондук коммерция рыногунун көлөмү жылдык 14,3%га өсүү менен дээрлик $360 миллион жетти. 2028 жылга карата болжолдор боюнча бул көрсөткүч $600 миллионго чейин өсүшү мүмкүн. Ош шаарындагы $95 миллион таштандыларды утилдештирүү боюнча заводдун мезгил кутусу салынды. Кыргызстанда чыгарылган биометрикалык паспортты экспорттоо башталды. Түштүк Африкадагы Намибия Республикасы биринчи чет элдик өнөктөш болду. Аларга эл аралык стандартка ылайык даярдалган 130 миң паспорт жөнөтүлдү. Министрлер кабинетинин жаңы токтомуна ылайык райондук айыл чарба өнүктүрүү башкармалыктын жетекчилери акимдин орун басарынын милдетин да аткарышат. Камчыбек Ташиев эне жана баланы коргоо улуттук борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып, балдар эндоскопия бөлүмүнө 16,5 миллион сомдук медициналык жабдыктарын тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 4-чү Ташкент эл аралык инвестициялык форумуна катышты. Мындан тышкары Касымалиев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, ошондой эле премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Тараптар эки өлкө ортосундагы экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык, маданий-гуманитардык багыттагы кызматташуу боюнча пикир алышты. 2026 жылкы дүйнө чемпиондугунун 3-чү тандоо турунун алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын курама командалары беттешип, оюн 1-1 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Бардык раунддардын жыйынтыгы менен Кыргыз курамасы тайпада 5-орунду ээлеп, кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготуп, өз оюнун жыйынтыктады. 11 июнь шаршемби. Жылдын башынан бери абаны булгаган жүк ташуучу унааларды аныктоо боюнча рейдтин алкагында унаа ээлерине 2 миллион сомго жакын айып салынган. Мамлекеттик органдар эл аралык рынокко чыгуу үчүн инвестициялык потенциалы бар акционердик коомдордун тизмесин түзөт. Камчыбек Ташиев чек ара кызматынын 77 аскер кызматкерлерине жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды.
Ысык Ата районундагы Бирдик айылында мал фермадан ири өрт чыкты. Тилсиз жоонун кесепетинен жалпы аянты 500 чарчы метр болгон сарай жана үстүнө жыйылган 2000 түп чөп, ошондой эле сарайда байлоодо турган 18 баш бука күйүп кетти. 1 октябрга чейин Эркештам өткөрүү пункту модернизацияланат. Буга 230 миллион сом жумшалат. 2025 жылдын январь айынан апрелге чейин өлкөнүн банк сектору дээрлик 9 миллиард сом таза киреше тапты. Улуттук коопсуздук органдары тарабынан мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча нелегал 2025 атайын операциясы башталды. Ысык көлдөгү Рембыт техника комбинаты мамлекетке кайтарылды. 2025 жылдын 1 кварталында керектөөчү микрокредиттерди берүү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 74%га көбөйүп 11,5 миллион сомду түздү. Жогорку кеңештин жаңы депутаты Табылды Муратбеков ант берди. Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу 25%га жетти. 1 июнга карата 331.500 үй камсыздандырылган. 12 июнь бейшемби. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эки шаардагы мүлктөр мамлекетке өткөнүн билдирди. Таластагы Келбен Пелес мейманканасынын имараты жана Баткендеги Агроснабтех сервис мүлк комплекси өлкөнүн балансына кайтарылды. Садыр Жапаровдун буйругу менен Улуттук телерадио берүү корпорациясынын имаратында капиталдык оңдоо иштери башталды. Карыларды алдап, үйлөрүн ээлеп алган кара риэлторлордун ишмердүүлүгү токтотулду. Борбор калаада 3-чү Бишкек эл аралык кинофестивалынын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, өз сөзүндө 3 жыл ичинде кыргыз киносуна мамлекеттик колдоо 11 эсеге көбөйгөнүн эске салды. Социалдык эмгек министрлиги өспүрүмдөрдү жайкысын канча саат иштетсе болоорун жарыялады. Кыргыз шампаны имараты архитектуралык эстелик статусун жоготту. Бишкекте унаа токтотуучу жайлар 60 сомго чейин кымбатташы мүмкүн. Долбоор талкууга коюлду. Мамлекеттик ипотекага эми түндүк тиркемеси аркылуу онлайн кезекке турса болот. Болгону 2-3 мүнөт ичинде керектүү маалымат автоматтык түрдө толтурулат. Сөгүш алган атка минерлер чет элдик командировкага чыга албайт. Президенттин жарлыгына өзгөртүүлөр киргизилди. Камчыбек Ташиев Спрут телесериалында комиссар Катанинин ролун аткарган белгилүү италиялык актер жана кинорежиссер Микеле Пласида менен жолугушту. Алар кыргыз кинематографиясын өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Лениндин эстелиги Жалал-Абад шаарында дагы алынды. Блогердин өзгөчө ачык көйнөк кийип Бишкек эл аралык кинофестивалынын кызыл килеминде басканы үчүн кинематография департаментинин директорунун орун басарына эскертүү берилип, уюштуруучуларга сөгүш жарыяланды. 13 июнь жума. 638 миллион сомдук геолог пансионаты жана Орленок лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды. 2025 жылдын январь-май айларында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 12,3%га өсүп, 573 миллиард сомго жетти. Январь-апрель айларында орточо номиналдык эмгек акы дээрлик 41 миң сомду түздү. 10 миң долларга кыргыз жарандыгын алып берүүнү убада кылгандар кармалды. Кыргызстанда сейсмоизолятор чыгарган завод курулат. Кытай компаниясы менен 11,5 миллион долларына келишим түзүлгөн. Башкаруунун 51% мамлекеттики болот. Ушул эле келишимдин негизинде жер кыртышын изилдөө боюнча 3 мобилдик жана 3 лаборатория болот. Өзгөчө ири өлчөмдөгү коррупция фактысы боюнча УКМК кызматкери кармалды. Ал чарба жүргүзүүчү субъекттин уюштуруучусунан тергөө менен жеке маселесин чечүү үчүн 200 миң доллар өлчөмүндө акча каражатын алганы аныкталган. УКМК 2 ГИСтин кеңсесине мөөр басты. Компания акыркы жылдары 57 миллион сом салык төлөбөй, кош бухгалтерия жүргүзгөн деп шектелүүдө. Блогер Бауыржан Абдумаликов кармалды. Ага да карата күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн Айзирек Эралиева тууралуу адепсиз сөздөрдү айткандыгы үчүн кылмыш иши козголду. Ысык көлдүн түштүк жээгинде Барскон Каракол жолунун курулушу башталды. Реконструкция айланма жолдун 75 чакырымын камтыйт.
Бишкекте көп функционалдуу Алга спорт комплекси оңдоп түзөөдөн кийин ачылды. Ачылыш аземге президент Садыр Жапаров катышты. Иш-чара Кыргызстандын жогорку лигасынын 12-чи турунун алкагында Алга жана Барс футболдук клубдарынын беттеши менен уланып, Барс командасы 2-1 эсеби менен Мелдешти утуп алды. 14-июнь ишемби. Бишкектин Фрунзе көчөсүндөгү авариялык абалдагы жылуулук түйүнүнүн реконструкциялоо иштери башталды. Оңдоо иштери Сүйүнбаев көчөсүнөн Тыныстанов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жүргүзүлүп, октябрь айында бүтүрүү пландалууда. Ысык көлдө 12 күндүн ичинде мыйзамсыз балык улоо боюнча 12 факты ачылды. 109 синтетикалык балык улоочу тор алынды. Израиль менен Ирандын ортосундагы чыңалуунун кескин курчушуна байланыштуу Air Arabia авиакомпаниясы бир катар өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга каттамдарын токтотту. Бишкекте 14 жаштагы кыз 7 жаштагы кичүү сиңдисин өлтүргөн деп шектелүүдө. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын рейтингинде 327 шаардын ичинен Бишкек 278 орунду ээледи. Бул көрсөткүчтү эсептөө үчүн турак жайдын ижара акысы, тамак аштын баасы жана ресторандардагы баалар каралган.